Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер. Amansыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Россияда бир катар маанилүү мыйзамдык өзгөртүүлөр 1-декабрдан күчүнө кирүүдө. Санариптик паспорттар киргизилип, чет элдик жарандардын биометрикалык маалыматтары чогултулат, иштеп чыгуучулар айып пул салууга мораторий аяктап жатат. Ушул видеону аягына чейин көрүп, мекендештердин арасында таркатып коюңуз. 1-декабрдан тарта санари паспорт Россияда ишке кирет. Бул электрондук паспорт программасынын экинчи этабы жылдын акыркы айында башталат. Санарип ID бул адамдын өзүн тастыктоочу QR коду. Бул QR кодду Max Messenger аркылуу же болбосо жакында Госуслуги аркылуу алганга болот. Биринчи эле этабында атап айтканда алкоголдук ичимдиктерди же тамеки буюмдарын сатып алууда жашыңызды электрондук паспорт менен ырастоого мүмкүндүк берет. Учурда бул технологиялык тестирлөөгө өлкө боюнча Магнит, Пятерочка, Перекресток жана Вкусвилл сода түйүндөрүнүн 1000 деген дүкөндөрү кошулду. Экинчи этапта болсо мыйзамдар жана борбордук банктын ченемдик актылары кагаз түрүндөгү документтерди гана талап кылбаган шартта электрондук документтерди банктарда жана башка финансы кредиттик мекемелерде көрсөтүүгө уруксат берилет. Ошондой эле жаңы мыйзам биометрикалык маалыматтарды мигранттардан чогултууну баштады. Башкача айтканда бул эксперименттин алкагында келерки жылдын 1-декабрынан 30-июнуна чейин чек ара бекеттеринде чет элдиктердин жана жарандыгы жок адамдардын биометрикалык маалыматы чогултулат. Бул маалымат санарип профилине түзүү үчүн колдонулат. Буга чейин Орусияга кирген чет элдиктер 7 иш күнүнүн ичинде Ички иштер министрлигине же почта бөлүмүнө катталууга тийиш болчу. 2024 жылдын 1-декабрында санариптештирүү эксперименти башталган. Москванын Шереметьево, Домодедово, Внуково, ошондой эле Москва облусунун Жуковский аэропортунда жана Оренбург шаарларындагы Маштаково, Жүк жана жүргүнчүлөр өткөрүү пункттарында чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар сүрөткө тартылып, манжа издери алынган. Азырынча биометрикалык маалыматтар Ирак, Иран, Сирия, Египет, Вьетнам, Түндүк Корея жана Таиландтын жарандарынан алынат. Кийинчерээк бул процесс башка өлкөлөргө да жайылтылат. Бул жөн гана техникалык өркүндөтүү эмес, ачык айкын көзөмөлдөгөн жана коопсуздук миграциялык чөйрөнү түзүүгө багытталган стратегиялык кадам. 1-декабрдан тарта имараттын сырткы көрүнүшүнө таасир этүүчү ар кандай иштер менчик ээлеринин көпчүлүгүнүн макулдугун талап кылат. Мисалы, эгерде кондиционер же спутник антеннасын орнотомун десеңиз, көп кабаттуу квартираларда сөзсүз көпчүлүк жашоочулардын макулдугу керек. 1-декабрдан тарта балдар идиштерине, ванналарды, казандарды, тарактарды жана башка пластмасса буюмдарын, оюнчуктарды жасоо боюнча сунуштарды камтыган ГОС стандарты күчүнө кирет. Стандарт мындай продукцияга жалпы техникалык талаптарды, аларды сактоо жана ташуу эрежелерин белгилейт. 1-декабрдан тарта Москванын бардык коомдук транспорттарына жүрүү дагы арзандайт. Анын эрежелери кандай? Ал, эгерде сизде МИР төлөм системасы 1-декабрдан баштап смартфонуна жүктөлгөн болсо, МИР картасы менен төлөнгөн жүргүнчүлөр үчүн коомдук транспорттун жол кире акысы кешбектеги 20 рубльга чейин кайтарылат. Ар бир билеттен 20 рубль артка алыш үчүн, көбөйтүлгөн кешбек алуу үчүн сиз мурда каалаган МИР банк картасын кошуп туруп, смартфонуңуз аркылуу сапарларды төлөшүңүз керек. Муну МИР Pay сыяктуу мобилдик төлөм кызматтары аркылуу жасоого болот. Андан сырткары 1-декабрдан тарта Кыргызстанга рубль менен салынган акчадан которуулардан 1,5%ке чейин комиссия алынат. AstraZeneca компаниясы комиссия 1-декабрдан киргизилгенин билдиришти. Кыргызстанга акча AstraZeneca аркылуу көп которулат. Улуттук банктын маалыматына караганда, биринчи жарым жылдыкта 78,8 миллиард сом аталган компания аркылуу өлкөгө жөнөтүлгөн. Бул которулган жалпы акчанын жарымынын көбү. Ошондуктан акча которгон биздин мекендештер ушул маалыматты сөзсүз бөлүшүп, жакындарга таркатып коюңуздар. Андан сырткары биздин мекендештерге этият болуңуздар. Акыркы күндөрү Москвада кемпирлер арендага берген квартираларын акчасын алып кайра өзүм жашайын деп келген учурлар, окуялар көп болууда. Андыктан этияттап, абайлап арендага алганда сөзсүз договор менен
келишимди түзүп алыңыздар. Зачем я же живу в другом доме? А зачем вы тогда приехали сюда, если вы хотите в другом доме жить? По какому? По своему. Ну так вас сюда никто не звал. Вы сдали, все, арендуйте себе гостиницу, живите в гостинице, в хостеле. Не предупредили. А почему вы не предупредили, что вы будете приезжать? Да потому что спонтанно, как срисовала. Все некогда. То есть вы целые сутки ехали в поезде, вам некогда было позвонить, сказать? Зарядки не было, потом поставила зарядку и спать легла. И все мы такие прямо ха-ха-ха. То есть вы считаете, что они должны с вами жить эти 4 дня, да? Да, тоже первый раз в такой ситуации. Какой? Вы сдали квартиру, приехали в нее жить? Это первая для вас ситуация? Первый раз для меня такая ситуация. Но обычно так не делают. Получили деньги и приехали. Бөтен жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.